Саламатсызбы, президент мырза. Биз менен маек курууга убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазылык билдиребиз. Анда мен дароо эле суроолорго өтсөм. Алдыда конституциялык реформа, парламенттик шайлоо турат. Конституциянын долбоору буга чейин бир топ талаштарды жатса дагы ошол Жогорку Кеңеш мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды кабыл алды. Сиз болсо тийиштүү мыйзамга кол койдуңуз. Эми Кыргызстан референдумду 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өткөрөт. Сизде өзүңүздө ошол жаңы баш мыйзам, негизи ушул мыйзамдын пайдабалы чың, анан өлкөнүн өнүгүүсүнө бир чыныгы түрткү болот деген ишеним бекем элеби? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буюрса, бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу, иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт, анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча, эң ушул. Бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт, же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет. Мына мен ошондой кылсам болот эле. Бирок мен андайды, эгер мындай кылсам, мен дагы 5 жыл же 10 жыл жоготобуз Кыргызстан. Жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм. Ал жерде жазылып турат бардыгы мына бүт экономика жагына дагы, ички тышкы саясатка дагы президент өзүнүн керт башы менен жооп берет деп. Буга чейин 30 жылдан бери мындай жооп берем мен деген адам болгон эмес. Эми биздин деле убакыт өтөт. Көз ачып жумганча 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт. Андан кийин деле башка адам келет. Мейли ким, кайсы адам келбесин бийлик башына. Ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. Бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт. Бири-бирине шылтаган эле айлампа болуп калды да. Жылбай ордунда тура берет экенбиз. Муну тарых өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Ошол учурда жаңы долбоордо өзүңүз белгилегендей президентке эбегейсиз бийлик берилип, ошол эле малда президенттин толук кандуу жоопкерчилиги каралбай калды дегенде сындар айтылбадыбы? Ошондон улам сурагым келип атат да, мунун артында мисалы демократиялык эмес, автократиялык өлкө түзүлүп калуу тобокелчилиги турган жокпу? Жок, андай эмес. Бул жерде президент толук кандуу мойнуна алат деп жазылып турат. Конституцияны окудуңуздар да. Жазылып турбайбы мисалы? Бардык мен азыр эле айтып өтпөдүм, ички тышкы саясатка, экономика болчу, элдин жашоо турмушуна президент керт башы менен жооп берет деп турат. Бул бир. Экинчи, президентке толук кандуу бийлик деле берилген жок ал жерде. Парламентке дагы бийликтер берилди. Мисалы, өкмөттү парламент түзөт. Баягы кабинет министрлердарды парламент өткөзөт. Каалабаса өткөрбөй коет. Башка бирөөнү алып кел дейт. То есть бул жерде контролирующий орган бул Жогорку Кеңеш болот да. Көзөмөлгө ала турган. Ошол эле мезгилде соттордун баары Жогорку Кеңеш аркылуу өтөт. Мурда 2005-жылдары, 2000-жылдары соттор Жогорку Кеңеш аркылуу өтчү. Кийин алып мыйзамдар баягы мындай ар кандай башаламан жазылып калгандан кийин анан сотторду түздөн түз президент назначать этип калган. Азыр болсо биз Жогорку Кеңешке берип атабыз. Мына өзүңөр карагыла, тандап бергиле деп атабыз. Бирок Жогорку Кеңештен кийинки дайындоо кайра сиздин колго өтөт, чекитсиз менен. Эми ал Жогорку Кеңештен өтсө, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кол коюп указ чыгарып бекитесиң да сотторду. Жогорку Кеңештин бул компетенциясына кирет деген сөз да. И ошол эле мезгилде өкмөт дагы. Азыр эми бул жаңы конституция боюнча министрлер кабинетинин төрагасы деген ат болуп калат. Азыркы премьер-министрдин должности уровенинде деле болуп калат да. Бирок булар бүт бардык министрлер менен кошо биригип Жогорку Кеңештен өтөт бул дагы.
Долбоордун тегерегинде бир топ сын пикирлер айтылды, талаш тартыштар болду. Сиз ошол сын пикирлердин арасынан бир жүйөлүү деп өзүңүз үчүн белгилеп койгон учуруңуз болдубу? Эми бардыгы жипке тизгендей болбойт да. Эми бардыгы эле жипке тизгендей болду деп айтыш да өзү туура эмес. Кемчиликтери сөзсүз болот. Майда чүйдө кемчиликтери болушу мүмкүн, бар, андай жок эмес. Анан сындарды да уктук. Бирок эми мындай өтө орчундуу деле бир мындай ката кеткен жери жок аны. Анан эми сындагандар сындай берет. Ар кимибиздин, сиз экөөбүздүн көз карашыбыз азыр эки башка болушу мүмкүн. Бир эле маселеде. Ал бул закон ченемдүү көрүнүш да. Конституциянын автору жөнүндө көп талаш тартыш болбоду. Анан ошол учурда жоопкерчилик маселеси козголгондо, акыркы жоопкерчиликти парламентке жүктөлөбү, же конституциялык кеңешмегеби, же президенткеби деген суроо туруп калбадыбы? Акыркы жоопкерчилик конституциянын долбоору үчүн кимде болот? Конституциялык кеңешмеде болот. 98 киши. Бул жерде ар тармактан чогулган адамдарды президенттин указы менен түзүлүп, ошолор чечти. Алардын эшиги да ачык болду. Биринчи башында бир 70 эле киши түзүлсө керек эле. Кийин каалаган кишинин баары кирип отуруп 98ге жетти булардык. Анан алар даярдап алып келип жогорку кеңешке берди. Жогорку кеңеш өзгөртүүсүз эле баягы референдумга деп референдум мыйзамы менен алып чыгышты. Эң негизги биринчи жоопкерчилик бул конституциялык кеңешмеде болот. Анан жогорку кеңеште анан албетте элдин өзүндө. Эгер эл каалабаса бул конституцияны кабыл албай койсо дагы болот. Каршы берсе да болот. Бирок мен ойлойм каршы бербейт деп элдин баары. Анткени уже эл 30 жылдан бери саясатты уже жиликтеп чагып үйрөнүп калды да, билишет баары. Парламенттик шайлоо күзүндө өтөрүн жарыя кылдыңыздар. Анан эмне себептен мындай чечим кабыл алынды? Анткени негизи 6-чакырылыштын өзүнө бир баа бере аласызбы? Сурооңуздун төркүнүн түшүндүм. Мурда биз 1-июнга чейин баарын бүтөбүз дегенбиз, майдын аягына чейин деп. Мен дагы айтканмын, бардык саясий процесстер бүтүш керек деп. Мыйзамдагыды жылдырганбыз, баягы шайлоону, конституциянын долбоорун бүтүп алганча чейин шайлоону жылдырып туралы парламенттикин деп 1-июнга чейин баары бүтүш керек дегенбиз. Үлгүрбөй калдык, анткени 2 айлык убактыбызды жоготуп алдык. Эмнеге десеңиз, башында эсиңиздерде болсо керек, президенттик шайлоо менен кошо 10 январга биз мыйзам долбоорун, баш мыйзамдын долбоорун кошо референдумга коебуз деп ушундай планыбызда бар эле. Анан оппозиция чыкты, баягы эмпочулар чыкты. Бизде парламенттик башкаруу болуш керек, эл ошону каалап атат деп митингдер күндөн күнгө уланып аткан соң, анан мен чыгып туруп анда конституциянын долбоорун токтотуп туралы. Эгер силер ошондой десеңер, мен президенттик деп атам, силер парламенттик деп атасыңар. Силердин да ойду сыйлайлы, меникин да сыйлагыла деп анан элдин өзүнө салалы деп туруп биз 10 январ күнү президенттик шайлоо менен кошо баш мыйзамдын долбоорун эмес, элге 2 суроо менен чыктык. Кайсы башкарууну каалайсың, парламенттикпи же президенттикпи деп. 80% эл президенттикти каалайбыз деп добуш берди. Андан кийин конституциялык кеңешме бүтүрүп алып чыкты. Биз ошондо, эгерде ошондо 10 январ күнү ушул бүгүнкү конституциянын долбоорун ошол күнү кабыл алганыбызда, азыр анда майдын аягына чейин парламенттик шайлоо бүтүп, саясий процесстер бүтмөк. Бирок үлгүрбөй калдык. Мына ушундан кемчилик болду. Бул менин күнөөм эмес, же башканыкы эмес. Ошондуктан анан азыр эми апрелдин 11-inde кабыл алынса, ар жакта дагы бир 2 ай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошол жаңы конституцияга ылайык келтирип, бардык мыйзамдарды, бардык тармактардан мыйзамдарды жаңы конституцияга ылайыкташыбыз керек. Буган бир 2 ай, 3 ай убакыт кетет. Ошондо июль-августка барып жогорку кеңештин шайлоосу болуп калат экен. Туш келип калат экен да. Анда июль-августта эч ким катышпайт да, билесиздер да. Анан ар жагында 2 ай убакыт калат экен, 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деп ошондой пландаштырып отурабыз азыр. Октябрда эле кайра шайлоо кылалы деп. Анткени сентябрларда уже жыйын терим бүтөт элдин айылдагыларында, көбүнчөсү эми шайлоочуларыбыздын көп айылда да. Анан ошого карап биз күздө өткөрөбүз деп атабыз да. Эми ал 2 айдын арысы кайсы, бериси кайсы деген маселе турат бул жерде. 6-чакырылыштагы парламентке кандай баа бере аласыз? Анткени коомчулукта дагы бул чакырылыштагы депутаттарга алардын дегеле бир дараметине сын пикир абдан күч. Анан октябрдагы толкундоолорго дагы ошо парламенттин сапаты кайсы бир деңгээлде таасир эткен? Эми толкундоолордун бардыгы парламенттен келип чыкпайт өзү. Негизи шайлоолорду бурмалагандан, жасалмалагандан, анан жанагындай массалык түрдө сатып алгандан келип чыкты да. 3 жолу революция болду, 3 тең бизде ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Ал эми 6-чакырылыштын бул парламенттин
маңдайына жазган экен 6 жылдык өмүрдү. Жакшы эле иштеп беришти, көп маселелерде колдоп берди. Мына октябрь окуяларында качып кетпестен баягы 2010 жылы билесиздер да, мына Ак Жол жарымы качып кетип, жарымын таркатып ишкен убактылуу өкмөт. Ошентип анан 1 жыл бою конституциялык талаага кире албай, аябай кыйналып, декреттер менен кабыл алып, мына азыр ошолордун кесепетин бүгүн тартып атабыз. Оор кесепетин. Мындайча айтканда баягы последствиясында биз тартып атабыз мына азыр. Эл аралык сотто канча иштер турат, декрет менен туура эмес алган деген сыяктуу. Биз Кудайга тобо ошондой жолго түшүп кетпедик да. Биз мыйзам таласынан чыкпай, бардыгын мыйзам таласында өткөрдүк. Баш мыйзам таласынан чыкпай. Анан эми бул парламент болсо, ошо октябрь окуяларында дагы тынчтыкты сактап, тез арада мыйзам таласына түшүп кете турган, мыйзам таласынан чыкпай, бийликтин баягы системаны улантып кеткенге булар түрткү болуп берди. Булар чоң жардам берди. Андан кийин канча саясий процесстер болду, алардын бардыгына жакшы жардам берип, мындай жакшы жардам берип келатат да. Булар чоң иштерди жасады десек болот. Бүгүн элге билинбеши мүмкүн, эл бүгүн критикалашы мүмкүн, сындашы мүмкүн. Бирок бир топ жылдар өткөндөн кийин ушул бүгүнкү тарыхка кайталанып келгенде, кайрылып келгенде, бүгүнкү парламент жасаган иштери тарыхта калат да, тарых болуп калат. Конституциянын долбооруна байланыштуу талкууларда парламентте ошол эле депутаттар өздөрү буга чейин биз качан өз алдынча чечим чыгарчу элек, дайыма президент көшөгөнүн аркасында турчу эмес беле деген пикирлерди өздөрү айтып, өздөрүнүн бир көз карандылыгын, алсыздыгын моюнга алып аткандай болду да. Анан соңку учурда ошондой эң негизги бир чечимдерди кабыл алып аткан парламент канчалык көз карандысыз иштеп жатат деп ойлойсуз? Мына мен жанагы айткан сөзүмдө эле сиз өзүңүз тастыктап берип атасыз депутаттар менен. Мына президент мурда көшөгө аркасында туруп алып, парламентти дагы, өкмөттү да башкарчу, көшөгө артында туруп алып. Бирок 1% нерсеге мамлекетте болуп аткан мейли жакшысынабы, жаманынабы, жакшысы болсо өзүнө алып алчу президенттер. А жаманы болсо алчу эмес. Же өкмөткө шылтачу, же парламентке шылтачу. А мына бул сиздер айтып аткан, сындап аткан конституция бул ачыкка чыгарып атпайбы? Мына ачык бир киши түздөн түз сен жооп бересиң, болду, бардыгын калган парламент өз ишине жооп берет. А өкмөт менен президенттин аппаратын бириктирип институтту бир эле жооп берчү орган кылып коюп атпайбызбы мынакей. Анан эми парламентте мындай сөздөрдү мен эми уга албадым, бирок биз азыркы парламентке эч кандай биздин басым жасабайбыз. Мындан кийинки келе турган парламентке да жасабайбыз. Анткени мурдагылардай болуп өзүмдүн партиямды өткөрүп келем, анан ошол аркылуу мен парламентти башкарам деген принциптен биз кетебиз. Мына бүгүн кеттик. Жергиликтүү шайлоолорго мен партияны катыштырган жокмун, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздүн күнү өтө турган парламенттик шайлоого дагы мен Мекенчил партиясын катыштырбаймын. Ким катышса катышсын, бардыгына баягы жолду ачып беребиз. Административдик ресурстарды колдонбойбуз, тескерисинче ким колдонсо жоопко тартылат. Сатуулар, сатып алуулар болсо добуштарды, булар да жоопко тартылат. Мына азыр бүт бийлик бутактарына буйрук бердик, ооз-2 да буйрук бердик, жакында кат жүзүндө да буйрук беребиз. Эгерде кимдер ушундай сатып алуу, сатуу менен шугулданса, мына жергиликтүү кеңештерге дагы дароо кармалат, камалат. Анткени бизде мыйзам жол берет аган. Кылмыш жаза кодексинде 2,5 жылга чейин соттосок болот аларды. Биз эми ушундай оорудан кетишибиз керек. 30 жыл оорудук сатып алуу, сатуу менен. Эми мындан ары бул ооруну айыктырышыбыз керек. Бул биздин өзүбүздүн колубузда. Парламенттик система менен келген 6-чакырылыш өздөрү парламентаризмди дискредитация кылды деген сын пикирлерди угуп жатасызбы? Алар боюнча көз карашыңызды менен бөлүшө аласызбы? Парламентаризмди бул парламенттин депутаттары эле баягы сындырган жок, же болбосо жаман көрсөткөн жок. Негизи эле биздин элибиз, жалпы элибиз. Анан саясатчыларыбыз, бүгүнкү эң жогорку эшелондо жүргөн саясатчыларыбыз дагы парламенттик башкарууга даяр эмес экенин өзүлөрү эле көргөзүп койду. Мына ушул акыркы шайлоодо эле көргөздү да. Мына 2010 эле көргөзгөн туура эмес система экенинчи. Балким биз бир 30 жылдан кийин болобу, же 40-50 жылдан кийин болобу, бизде эле баягы парламенттик башкаруу болгон өлкөлөр сыяктуу биз дагы мына биз даярбыз деп барсак, барып калышыбыз мүмкүн. Бирок жакынкы бир 15-20 жылда биз даяр эмес экенбиз ага. Көрбөдүкпү? Мына элибиздин дагы турмушун көрдүк, саясатчылардын деңгээлин көрдүк. Бизде саясатчылар келбей эле көбүнчө эле бизнесмендер келип калып атпайбы парламентке. Бизнесмендер келген жерде билесиздер, мамлекеттин кызыкчылыгын карабайт. Только биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыгын карайт. Анан экинчи орунга мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коет. Келе жатканында парламенттик шайлоодо ошондой мамлекетчил депутаттар, адамдар келет деп ишенесизби?
Эми үмүт кылып атабыз. Мына саясатчылардын көбү эле ушул жергиликтүү шайлоолорго деле катышпаганын байкадык. Катышпай эле кой бизнесмендердин бизнес менен эле кетели деген ушундай ой пикирлерин көрдүк да, мындай позицияларын. Анан эми парламенттик шайлоодо деле ошондой үмүт кылып атабыз. Эми саясатчылар мына накта мамлекетчил адамдар келсе, парламентте мыйзам жаза турган, түшүнгөн, ошону жазып кандай өтөт, анан кийин кайра аткарылышын кандай көзөмөлдөш керек, ушундай бир тажрыйбалуу бир адамдар келсе, жаштар келсе, анан кийин парламент оңолот го деп атабыз да. И парламентке элдин көз карашы да оңолот да, баягы таза адамдар келсе. Соңку жылдары ошол сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, эл деле ошол саясатчылардын эрегишинен, бир ичара бүтпөгөн күрөштөрдөн тажаганын айтып келатат. Анан сиз ошо бийликке келгенден бери өлкө ичинде дагы сыртында дагы бир сизди саясий топторду ынтымакка чакырып, бир мындай мамлекеттин өнүгүүсүнө күчтөрдү бириктирүүгө бир үндөгөн бир пикирлерин билдирип атышат да, ниеттерин. Анан сиз өзүңүз дагы ошол саясий оппоненттеримди куугунтуктабайм деп айтканыңыз бар. Анан президенттик шайлоого катышкан талапкерлер, мисалы Абдил Сегизбаев, Курсан Асановдор камакка алынды. Саясий куугунтук азыр барбы, жокпу? Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Бирок ал ошол шайлоого катышканда билесиздер да, баягы кол тийбестик укукка ээ болот. Анан өзүн элге көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул ушундай болгон. Мен шайлоо учурунда эле айтып жүргөм, эсиңиздерде болсо керек. Иш козголгон, бирок кандидат болуп кетти. Анан биз аны эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе, шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да, куугунтуктасак. Биз айттык, иши далилденсе анан кийин камагыла деп мен айтып атам баарына тең. Сотторго дагы өткөндө сотторду менен дагы сүйлөштүк. Ар бир чыгарган чечимиңер үчүн керт башыңыз менен жооп бересиңер деп. Тергөөчүлөргө да айтып атабыз. Оперативниктерге да айтып атабыз. Ар бир кылган ишиңерге керт башыңар менен өзүңөр жооп бересиңер. Мындан ары куугунтук болбойт деп. Аны эми күнөөсүн сот чечсе, ал бир эле кылмыш иши эмес, бир нече кылмыш иши бар экен негиз, мага жеткен маалыматтар боюнча. Бирок мен аларга кийлигишкен жокмун. Айрым саясатчылар баягы тергөө менен кызматташуу деген негизде толуктап кетейин азыр. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдил Сегизбаев деле эмес да, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына. Же мурункудай бир журналисттерди куугунтуктап баягы сайып кеткен жери бар. Мына азыр баягы журналист бар го, Швецияда жүргөн, аты ким эле? Сыргак Абдылдаев. Аны мына билесиңер. Баягы колу бутун бууп этаждан ыргытып ийген, камалгандар бар. Биз эч кандай болгон жок да мына. Кудайга тобо дешибиз керек. Ага мына 5-апрелде эч бир журналисттин чекесине черткен жок. Саясатчынын, депутаттын дагы, коррупционерлерге да үйүнө да барган жок да. 2010 жыл эсиңиздерде болсо керек эми. 10 эле жыл мурун эмне болду эле мына. Үйүнө чейин кирип барган, баары качып кетип, саясатчылардын баары, журналисттердин баары качып кетип, 6 айдан кийин кайра келбеди эле көбү. Арты 3 жылда келген. Биз андай кылбайбыз. Ал оруудан кетишибиз керек. Алдыдагы суроолордо дагы кененирээк сүйлөшөбүз бул жөнүндө. Сиз президент болуп шайланып келген соң, өкмөттө оптимизация жараяны жүрүп, бир топ кызматтар өзгөрүп, бирлешкендей болду. Кадрлар жылышып, жаңырып жаткан кез азыр. Анан азыр мамлекеттин кадрдык потенциалы кандай? Анан деги эле сиз азыр өзүңүздүн командаңызга канааттанасызбы? Биз эми өкмөттү оптималдаштыруу боюнча эми баягы 48 агенттиктерди, комитеттерди, фонддордун баарын кошкондо 48 министрлик ачылып кетиптир да, ушул 30 жылдын ичинде. Анан анын баарын ошо өкмөт менен биргеликте отуруп, баягы структурасын карап атканда айттык. Эми бүгүн эртең 11-апрелде жаңы конституция кабыл алынса, жаңы өкмөт түзүлөт. Эки өкмөттүн аппараты менен президенттин аппараты биригет. Ошон үчүн сразу эле азыр эле карайлы, дароо эле бир сыйра алдын ала карайлы, кийин дагы өзгөртүп отурбай деп, ошону 12 министрликке бардыгын бириктирдик. Бул эми бир топ эконом болот да, бул бюджетке эконом болот, баягы элдин каражаты да казынага эконом болот. Анан эффективдүү түрдө иштей башташат экен. Мына азыр кадимкидей мурдагыдай бюрократия жок. 12 эле министрлик, анан бир комитет ГКМ. Оперативдүү түрдө маселелер чечиле баштады. Бул өзүнүн жемишин 1 айдын ичинде берди мына. А мурда 3 жылдап, 5 жылдап чаң басып
жаткан кагаздар, чечилбеген иштер, бири-бири менен макулдаша ала турган иштер бүт баары токтоп турган болчу. Мына биз бүгүн андай болбойт. Мындан ары андай болбойт да. Анткени оперативдүү түрдө 13 министрликтин канчосу менен, 5өө менен, 6өө менен макулдашыла турган болсо, тез-тезден эле келип бүтө турган болду. А мурда элестетиңиз 48 жакка чачырап кеткенде кандай болот эле. Сиз ошол бийликке келе жатканда, жанагы мамлекеттик кызматка келип жаткан атка минерлер жөнүндө сөз болгондо, кийин бардыгы тең конкурстун негизинде кызматка кайрадан алынат деген элеңиз да? Туура. Азыр бул жараян кандай стадияда? Азыр бүгүн мамлекеттик кадр кызматында мына акимдерди, зам акимдерди тандоо жүрүп жатат. Бул ушу 1 айдын ичинде 1 апрелге чейин бүтсө керек. Менин толук маалыматым жок бул боюнча. Конкурстук негизде өткөрүлүп атат. Сырттан келип да тапшырды деп өткөндө мен интернеттен окуп калдым. 270ке жакын дагы сырттан дагы тапшыргандар болгон. Эми министрликтердин бүгүнкү оптималдаштырылган министрликтердин положениялары бүгүн иштелип чыгып атат, бүтүп атат бүгүн. Эми баягы аны да 1 күндө, 2 күндө жаза койбойт экенсиң да, анын баарын жет өлчөп биргешиш керек. Ар бир министрлик өзүнүн специалисттери менен отуруп, бардыгын иштеп чыгып бүгүн даяр болду. Эми ошол бошогон кызматтарга, бошогон деп айтсак болот да, жаңы кызмат болуп эсептелет да. Ошолорго дагы иштеп аткандарды, анан сырттан келип тапшырам дегендерди дагы конкурс аркылуу өткөрөбүз. Конкурс аркылуу өткөрүп туруп, анан кийин дайындалат. Мына бүгүн жаңыдан башталып атат ал. Октябрдын кармандары дагы кызмат орундарына дайындалган болчу. Акыркы апта ичинде алардын дээрлик көбү кызматтан кетип жатат. Анан бул мыйзамдуу ченемдүү эле көрүнүш беле? Эми баягы оптималдаштырууга келгенде алардын кызматтары кыскаргандар болду. Ошон үчүн кетишти. Анан айрымдары баягы биз кыйкыра беребиз го, кыйкырып эле келдик го, акыркы 10 жыл, 15 жыл жаштар кызматка келсин, жаштар кызматка келсин деп. Жаштар деп алып келип койгон жаштар дагы баягы тажрыйбалыгынын жетишсиздигинен тарта албай калат экен, ошол тармактарды. Анан аларды башка жака жылдырып, аларды дагы жумушсуз калтырбай эле деп башка жака жылдырып, анан тажрыйбалуулардан коюп атабыз да. Анткени биз баягы мамлекеттик кызматты кылдат карабасак, бул жеке менчик кызматыбыз эмес да, жеке менчик бир фирмабыз эмес да, мамлекеттин кызматы болгондон кийин ошол тармакты баягы убакытты өткөрбөй, тез алдыга жылдырып кете турган кадрларды коюшубуз керек болуп атат да. Ошол учурда жаштар дагы көп сунуштарды айтып атпайбы, мамлекеттин өнүгүшү үчүн? Аларды мындай кабыл алып атабыз, аларды да кабыл алып атабыз. Алардын дагы ишке ашып кете турганы бар экен, ишке ашпай кала тургандары бар болуп атат. Кабыл алып атабыз баарын. Биздин эшигибиз бардыгына ачык болуп атат азыр. Учурда өлкөнүн экономикалык абалы абдан алсыз, кымбатчылык баягы элдин турмушунда сезилип жатат. Сиз президенттик башкаруу аркылуу экономиканын жоопкерчилигин дагы ошол өзүңүздүн мойнуңузга алууга камынып жатасыз. Негизи эле өкмөт экономиканы кантип жолго коюп, элдин турмуш жашоосун кантип бир оңдойт? Экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32-жылга чейин толук мынакей, эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80%-ын жеп койгон учурлар болгон да. Мисалы сырттан келген карыздарды алганда грант аласыңбы, же болбосо башка мындай кредит аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүн 20 жылда актай турган тармактарга, проектлерге жумшаш керек эле да. Бизде андай болгон эмес экен да мынакей. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чуккан фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Мына көрдүңүздөрбү, эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса, сырткы карыздарды дагы мындай убак менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот.
Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы. Россиядан суу май жанагындай кант жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже. Качан сезиле баштайт ал коомчулукка? Дагы бир кыйынчылык бар. Анткени могу пандемия деп бардык чек араларыбыз жабык. Мына Казакстан менен да жабык, транзитибиз жок. Ошон үчүн жана самолет менен учуп кетүүлөр кымбат болуп атат. Кытай менен таптакыр эле жабык десем болот. Мурдакыдай баягы машиналардагы авиасообщенияларыбыз да жок. Кудай буйруп калса, Кытай тараптан ачылса, Казакстан ачылса, кадимкидей эле арзандайт болчу да. Анан ошо биздин жана кылып аткан кадамдарыбыз дагы ишке ашып кетет. Ишке ашат ал буюрса. Эми буга убакыт керек, ушу апрель, май айлары буюрса жетишип калабызбы деп атабыз. Кече Өзбекстанга барган сапарыбызда да мына чек аранын бардыгын ачалы дедик. Мурдагыдай кенен кесир элдерибиз бири-бири менен катташып турсун дедик. Жаап албайлы минтип деп. 7 пунктубуз жабык экен, алардын баарын ача турганга сүйлөштүк. Мына бүгүн иштери жүрүп атат. Кудай буйрса Өзбекстан менен толук ачылат. Казакстан менен дагы 2 апрелде мына ошо Кордай менен Ак жол постун ачканы турабыз. Чек аралар ачылса, Кудай буйрса кадимкидей эле арзанчылык болот. Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү улай тышкы карыз боюнча белгилеп өтпөдүңүзбү? 5 миллиард долларга жетип калды депчи. Анын 40%-на жакыны Кытай банкына кайтарылчу акчалар. Анан сиз жакында эле эгер ошол төлөөнчү карыздын убагында кайтара албай калсак, биз көптөгөн ошол объектилерибизден айрылып калабыз деген тынчсызданууңузду билдиргенсиз. Ошол карыз үчүн күрөөгө коюлган объекттердин саны канча, анан алар кайсылар экендигин айта аласызбы? Мисалы, сиз үйүңүздү коюп кредит алдыңыз дейин, банктан. Анан банк менен сиз келишим түзөсүз. Эгерде төлөй албай калсам, же процентин кечиктирсем, же болбосо бир күн өтүп кетсе, мен үйүмдү берем дейт. Банк алып алат үйүңүздү, туурабы? Так эле ошондой сырткы карыздар да ошондой. Мамлекет менен мамлекеттин ортосунда келишим түзөт. Төлөй албай калсаң, же бир күн кечиктирсең, анда могул проектини мен алам дейт. Мисалы ТЭЦ, түндүк түштүк жолу, датка кемийин деген. Ошолорго алганбыз да баарын мына, ушунун баарын. Эгерде убагында төлөй албай калсак, анда башкаруу ошол тарапка өтүп кетет деп кол коюлуп калыптыр. Азыркы сиз санап өткөн объектилерди. Мен санап өткөн объектилер ошондой. Андан башка деле, мисалы, алар жетпесе, андан башкасын дагы алганга укуктары бар. Эми бул жерде мурдакы бийлик ошондой деп кол коюп койгон экен договорго. Келишимге ошентип кол коюлган экен да. Эми келишимди кичине башкачараак түзсө болмок, мындай жумшагыраак кылып турупчу. Анан бирок биз ушу убагы менен төлөп берип атабыз. Мына былтыркы 20 жылкы карызда 30 миллион доллар төлөшүбүз керек болчу. Жылдын 31 декабрга чейин аны төлөп бердик. Бардык источнигин таптык. Ар жак бер жактан кылып атып төлөп бердик. Эми быйылкы жылкысын деле жеңил төлөп кетебиз жылдын аягына чейин деп бизде ишенимдүү өзүбүздүн булактарыбыз бар. Сиз көп маалымат каражаттарында да ушул сөздү кайталап келе жатасыз. Карыз төрөөнүн планы бар депчи. Ошол план менен бөлүшө кетесизби? 1-2 кадам, мисалы, кайсы негизги кадамдар жөнүндө сөз болуп атат? Азырынча айта албайм аны. Азырынча айтпай турайын, ал өзүбүздүн жашыруу маалыматыбыз. Өткөн жылы анда ошол эле акча маселесинен уланта берсем, ошол донорлор Кыргызстанга жалпысынан 774 миллион долларлык жардам көрсөтүү убада беришкен. Бул акчанын 343 миллиону бөлүнүп берилген. Анан ошол өлкөнүн экономикасы азыркы учурда сырткы жардамдын эсебинен кармалып турат дегендин өзү бул кооптуу сигнал эмеспи Кыргызстан үчүн? Азыркы сиз айткан ошол тышкы карыздарды эске алганда. Бул туура эмес маалымат, сырткы карыздын эсебинен кармалып турат деген. Ушул 343 миллиону дагы келгени дагы биздин толук ошо бюджетке колдонулган эмес. Мунун жарымынан көбү, жарымы желип кеткен да. Дагы эле баякыдай эле ит адатыбызга айланганбыз да. 30 жылдан берки эле. Келген гранттарды эле мына бияка больница салдым деп коюп, а жерге бир 10 миллионго больница салса, 30 миллион кетти деп 20 миллион чөнтөгүнө салган фактылар бар. Бул боюнча азыр изилдөөлөр жүрүп атат. Бир 2-3 айдан кийин уже жыйынтыктары чыга баштайт. Муну да көрөсүздөр. Өлкө ошол сырткы жардамдардын эсебинен жашап жатат дегенге сиз макулсузбу? Эми сырткы жардамдардагы кадимкидей эле баягы жардамы тиет, сезилет ал деле. Сезилет. Бирок биздин өзүбүздүн ички эле ресурстарыбыз, мисалы, баягы эмгек акыларды, пенсия пособияларды жаап бергенге, анан анча-мынча кичине өнүгүүгө жете тургандай шартыбыз бар. Анда коррупция темасына келсек,
бажыдагы коррупцияга азаттык кайрылып, ошол жазып иликтеп келатканына 5 жылдай убакыт болуп калыптыр. Ошол бизге коррупциянын айынан өмүрү коркунучка кептелген жарандар, документтерди, маалыматтарды көтөрүп келип жатканын биз буга чейин айтып эле келатабыз. Анан андай адамдардын айрымдары азыр деле ошол үй бүлөсүнө жете албай, чет мамлекеттерде жашынып жүрүшөт. Ошол иликтөөгө катышкан журналисттердин дагы өмүрлөрү тобокелчиликке кептелген учурлар болгон. Мисалы, сиз ошондой көрүнүштөрдөн бир чарчаган бир толкундоолордон кийин бийликке келип отурбайсызбы? Анан мындан ары ошол адилеттик орноп, ошол жарандар мындай коркпой тынч жашап, четте жашынып жүргөн жарандар кайра бир мамлекетке кайтып келет деп бир мындай ишенимдүү же болбосо ишеним бере аласызбы, же болбосо бир кепилдик бере аласызбы? Сизден сурайынчы. Ким азыр ошо келе албай жүрөт? Кайсы журналист? Атын атаңызчы мына. Мен эки офицер жөнүндө айткым келип атат, чек арачы биздин иликтөөнүн ичинде. Аларды дагы мен айтканмын, келсин, эч ким аларды куугунтуктабайт, чек арадан кармабайт, эч ким келсин деп. Мисалы мына, ушу сиз сөзүңүздүн төркүнүн түшүндүм, бажы жөнүндө сөз кылдыңыз, иликтөө жөнүндө баягы Али Токтакуновдун 700 миллионду чыгарып кетиптир деген жөнүндө сөз болуп атат окшойт. Али ошол мезгилден баштап Али менен жанагы ким эле Ыдырыс экөө тең Прагада жүргөн, келе албай, үй бүлөсүн алып кетип, коркунуч жаралып атат деп. Азыр свободно басып жүрөбү Кыргызстанда? Же бирөө куугунтуктап атабы? Же бирөө камайм деп атабы? Же райымдын кишилери куугунтуктап атабы? Жок да андай, туурабы? Мына сыртта калган эч ким жок азыр. Журналисти да тенинда жок, саясий куугунтукталгандардан жок. Мына Бакиевдин мезгилинен бери качып жүргөндөрдүн баары келип эле баягы саясатчылар, имеется в виду. Жүрөт, мына свободно эле. Эч ким аларды куугунтуктаган жок. Маалымат булагы болгон адамдар жөнүндө сурап атам да, ошол чек арачылар жөнүндө конкреттүү анда сурайын. Алар Кыргызстанга кайтып келгенге бир кепилдик болушу мүмкүнбү? Толук кепилдик бар. Алардын бардыгына айтылган, мен бардыгына жарыя кылгам. Кимде ким ушу райымдан коркуп, же мурдакы бийликтен коркуп, же болбосо ушундай бир куугунтуктан коркуп кеткендер болсо бардыгы келсин деп. Азыр мен билгенден бардыгы эле бул жерде жүрөт. Бир катар ошол аткаминерлер коррупцияга шектелип камалып жатат. Ошол учурда тергөө менен кызматташты, урдаганын берди деген негизде алардын айрымдары эркиндикке кое берген учурлар болду. Айрымдары ден соолугуна байланыштуу деген жүйө менен абактан жеке клиникаларга дарылоого которулуп жатат. Ал ортодо ошол мен уурумун деп айыбын мойнуна алган адамдарды колдогондор чыгып жатат. Болгондо дагы алардын арасында бийлик башында жүргөндөрдүн, депутаттардын колдоп жатканы сизди бир мындай кооптондурбайбы? Мындай аракеттер мындай бийликтин коррупцияга каршы күрөш аракетине бир саботаж мамиле эмеспи? Эми бизде коррупцияны азыр биз толук жок кыла элекпиз да. Коррупция дагы деле бар, коррупционерлер деле бар. Мунун баарын баягы бир айда, 2 айда эле тазалап бүтүш кыйын экен. Бирок четинен өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тазаланып келатабыз. Анан эми бирин-бири колдогон, кыргыз бая сураша келсең тууган чыгат деген бар эмеспи? Бирин-бири колдогон саясатчылар бар. Ошол эле камалып калган саясатчылардан достору жогорку кеңеште отурат, айрымдары бийлик бутактарында отурат экен дагы деле. Биз бирок аларды дагы бая четинен анти болушуп чыккандарды четинен тазалап келатабыз. Тазалап келатабыз. Биз баягы бардыгы мыйзам чегинде кылалы деп атабыз. Жөндөн жөн эле бая массалык түрдө эле баарын камап, тазалап жок кылып ийели деп аткан ниетибиз жок. Бардыгы мыйзам чегинде деп. Ал эми баягы төлөдү деп чыгарып атат деген саясатчылардан эми кээ бирөө баягы келтирилген зыянды 2 эселеп, 3 эселеп төгүп берип атпайбы? Мына болду, мен төгүп берейин, мени камабагыла, чыгаргыла деп атат. Эми бул баягы мыйзамсыз байуу боюнча камалгандар. Анан аларды эми кармап жата албайсың да, төгүп берип атса, ущербти 2 эсе, 3 эсе кылып кайра ордуна коюп берип атса, чыгарып атат деп анын баарын. Эми мен мындай сыртынан баягы маалымат алып билип атам да, массалык маалымат каражаттардан, кээде мындай совещаниялардан сурап коем кээ бир, эмне кандай болуп атат деп, ошолорду айтып берип атышат. Анан камабаса, камабады деп чыгасыңар, камабай атасыңар, карабай атасыңар деп чыгасыңар. Камаса баланчаны камап койдуң, анан мынча төгүп койсо эле кайра чыгарып койдуң дейсиңер. Элдин баягы немесин кыйын экен да баарына жагыш. Анткени ошол мисалы Матраимовдор боюнча маселеде көчөгө депутаттар да чыгып жатышпайбы? Бирок депутаттар үчүн парламентте трибуна бар да, кайсы бир окуялар боюнча ой пикирин билдиргенге. Бирок алар эмне үчүн парламенттеги трибунаны пайдаланбай көчөгө чыгып колдоо көрсөтүп жатышат? Анан бул бийликке сес көрсөтүүбү? Бизде эми демократиялык өлкөбүз да, биз демократиялык толук сактайлы деп атабыз. Ал Матраимовдун эле кишилери чыгып аткан жок да, мына ар бир базар күн сайын чыгып атышпайбы мына.
мага каршы деле чыгып атат, башка мындай аларга каршы күчтөр деле чыгып атат. Биз айттык, мейли ким чыкпасын, чыга берсин. Только тынчтыкты сакталса болду. А так запрет койбогула антип деп. Мындай бөгөт койбогула, баары эле чыксын деп атабыз аны. Сиз журналисттердин коопсуздугуда маселе жок деп атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда коррупцияга шектелген адамдар эркиндикте кайсы бир деңгээлде. Ушунун өзү журналисттер үчүн тобокел жагдай эмеспи? Мисалы. Мисалы ошол эле азыркы экөөбүз сиз суроого жооп берип жаткан Матраимовдор маселеси боюнча. Матраимов камакта жатпайбы алдыгы? Камакта жатат. Клиникада. Эми ооруган ал клиникада Матраев менен эмес, сурангандын бардыгы эле клиникага чыгып атышат. Ошол эле Жумалиев клиникада жатат экен, дагы башка, мен азыр фамилияларын унутуп атам. Эми ооруп калган болсо, алып барып дарылатыш керек да. Дарылатыш керек, кайра алып барып камап коюш керек. Кокус эгерде бир нерсе болуп кетсе, анан бийликтин мойнуна артат да, мына камап алып өлтүрүп салды деген сөз болот да. Биз ошондон да качышыбыз керек. Мына бардыгын ооруп атам дегендин бардыгын дарылаткыла деп дарылаттырып атабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартууга тартип комиссиясы макулдугун берди. Калиеванын өзү болсо күнөөсү жоктугун, ага каршы көрсөтмө басым астында алынганын айтып жатат. Анан бул жалпы сот системасына, бийликтин маанилүү бутагына жасалган басым кысым эмеспи? Деги эле ушул көрүнүшкө сиз кандай баа бердиңиз? Мен эми бунун ишине кийлигишкен жокмун, эми соттордун ишине, мен тергөөнүн ишине кийлигишпейин да. Бирок мына бул эжекебиз өзү сот системасында өмүр бою иштеп келаткан киши. Сурагын берип, иши сотко жетсе, анан сот чечим чыгарса, анан ошондон кийин айтсак болот да. Эгерде таза болсо, анда сот актайт. Анткени бүт өзүнүн мурда чогуу иштешкен бай кесиптештери, тааныш билиштери, өзү эң башында бийлик бутагынын бир бутагында турган башчы катары. Эми сотко барып, соттон кийин анан айтса болот. Сот системасын реформалоо деп ар бир келген бийлик дайыма ураан катары көтөрүп чыгат. Реформа жүргүзүү качан башталат? Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин Кудай буйрса башталат. Эсиңиздерде болсо 2011-жылы мен сот системасын реформа жасайм деп ушундай өтө чоң аракет кылып, ошол мезгилдеги бийликтин каршылыгына туш келгенмин да. Ошондо сот системасы реформаланбай калган. Көз каранды сот системасы бойдон калган. Мына бүгүнкү система. А мен муну реформалагыла деп атам. Көз карандысыз сот системасы болсун деп атам. Өткөндө соттордун күнү болду, 5 март күнү. Мен катыштым, барып куттуктоо сөзүмү айттым, андан кийин анан жабык эшик артында дагы өзүбүздүн мындай бир сөздөрдү сүйлөшүп алдык. Мен аларга толук кепилдик бердим. Мынакей көз карандысыз сот системасы болгула, өзүңөр жазгыла мыйзамдарыңарды. Өткөрүп берели, жардам берели мынакей. Эми мындан ары качанга чейин ушинтип жашайсыңар. Бирөөнүн секретары сыяктуу болуп жашайсыңар деп мен өз сөзүмдү айттым. Алар дагы абдан кубанды. Бүгүн Кудай буйрса иштер жүрүп атат. Көз карандысыз сот системасын айлантабыз. Анткени биз мен жана башында айтып өткөндөй, менин да убактым бүтөт. 5 жылбы, 10 жылбы башка киши келгенде дагы сот системасы көз карандысыз болсо, бул жалпы элге, мамлекет үчүн пайдалуу. Анан бир 5 жылдык же 10 жылдык өмүрүм үчүн мен сот системасын толук көз каранды кылып алайын десем, анда мени тарых да кечирбейт, Кудай да кечирбейт, эл да кечирбейт да. Ошон үчүн көз карандысыз сот системасын айлантабыз. Буга чейин ошол соттор көз каранды болуп, дайыма бийликтин, жогорку бийликтин көзүн карап келген деген сындар ар дайым айтылып келген. Анан эгерде сиз айткандай башкаруу алмаша турган болсо, президенттик башкарууда ошол соттордун көз карандысыздыгын канчалык камсыздоого шарт түзүлөт да, кайра эле? Шарт түзсө болот, ал эми адамдын өзүнөн, ал биринчи жетекчиден неме болот да, зависит этет да алчы. Көз каранды системасын түзсөк болот аны. Аялдардын укугу маселесине келсек, ошол үй бүлөдөгү зомбулук өзгөчө ошол пандемия маалында абдан курч маселеге айланды. Сиз өзүңүз деле угуп жаттыңыз болуш керек. Жума сайын өз жанын кыйган жаш келиндер, ошол күйөөлөрүнүн колунан каза болгон аялдардын тагдырын массалык маалымат каражаттары улам жазууга аргасыз болуп аттык. Канткенде бир аялдарды коргоп, үй бүлөдөгү алардын абалын жакшыртууга мүмкүн? Албетте бул эми баягы аялдарды сыйлабай ушундай кордогон өкүнүчтүү негизи. Баарыбыз деле эне бар, баарыбыз аялдардан төрөлгөнбүз. Карындаштарыбыз бар, эжелерибиз бар дегендей. Эми бирок адамдардын баары 5 кол тең эмес экен да. Бирөө түз көз карашта карайт экен, бирөө сыйлайт экен, бирөө сыйлабайт экен дегендей. Бул эми баягы коомдо
мектептен баштап тарбиялоо иштеринен келип чыгат да, мектептен баштап. Биз акыркы 30 жылда ушул жакшы бир элге, элибизге жакшы тарбия таалим бере албадык. Балдарыбыз мисалы 100 миң деген балдарыбыз мектепке барбай калды. Мугалимдин эле тарбиясын эмес, ата-эненин тарбиясын көрбөй калды. Анткени уже ата-энелерибиз мигрант болуп, Россия, Казакстанга кетип, балдар каралбай калып, мына ошол балдар бүгүн аял алып, үй бүлө куруп ушинтип аткан мезгил да. Анан баягы жакшы тарбия көрбөгөн адамды өзүңүз ар жагын түшүнүп турасыз да, мисалы. Ошондой учурлар болуп атат. Мына бүгүн деле ал уланып атат. Күндө баягы маалыматтарды алсаң, ушундай иштер жүрүп атат да. Мамлекеттик деңгээлде бир мындай олуттуу кадам жасалабы ушул багытта? Кадам ошо олуттуу кадамдарды ошо жасайлы деп атабыз. Баарын ошол программаларды түзүп атабыз. Мына кошуна өлкөлөр менен да иштеп атабыз, жардамдарды сурап атабыз. Бүт баарын ушул мектептен баштап тарбиялайлы деп биз ошондой кылып атабыз. Freedom House уюму ошол жаңы баяндамасында Кыргызстанды 2009 жылдан бери биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Анан Кыргызстанда ошол жарандардын саясий укугу жана эркиндиги чектелди деген кабатырлануу, ошол эле активисттерге, журналисттерге басым, кысым болуп жатат деген сыяктуу билдирүүлөр камтылбадыбы? Сиз буга чейин өзүңүздүн пикириңизди кайсы бир деңгээлде билдирип кеттиңиз, бирок журналисттерге басым, кысым жана мен интернет айдыңындагы басым, кысымдар жөнүндө да сурагым келип атат да. Ачык эле чабуул болуп жатканын сиз мисалы угуп, көрүп, билип эле жатасыздар да. Ушул нерсе сизди да ойлондурабы? Эми Freedom House баягы журналисттерди өлтүрүп атканда, куугунтуктап атканда, өлкөгө киргизбей, үй бүлөсүн алып качып атканда, эмнеге анда Кыргызстан эркин эмес мамлекет деп жарыялаган жок? Мына азыр эми сиз да айтып атасыз, журналисттерди кысым, через интернет кысым болуп атат деп. Мен аны кысым деп эсептебейм, через интернеттичи. Кысым деп качан айтылат? Сизди аңдып аркаңыздан өмүрүңүзгө коркунуч келтирип турган убактарда кысым болду десе болот. Же алдыңыздан жумушуңуздан чыкканда тозуп алып, кекиртектеп жакадан алып ушундай кысым кылса, ошону кысым десе болот. Ай интернетте отуруп алып бири-бири менен жазыша берет да, ал эми уруша берет бири-бири менен жазышып жанагындай. Анын арасында бир 80-90% фейктер болуп атат, фейктер менен жазышып атат. Анан фейк менен кирип алып туруп сизди коркутуп жазып атат, мисалы, анан ошону кысым деп эсептегөөгө болбойт го дейм да мен. Бул менин жеке пикирим, мисалы. Бирок ошондой чакырыктарга мисалы мамлекеттик укук коргоо органдары реакция кылып мындай карап туруш керекпи? Албетте карап туруш керек. Бирок аны карап туруш үчүн анда биз жогорку кеңеште кабыл алынбай аткан мыйзамды кабыл алдырышыбыз керек. Ага кол коюп күчүнө киргизишибиз керек. Аны кол коюп күчүнө киргиздирели десе, дагы кыйкырып чыгып атпайсыңарбы? Кокуй эле кокуй, сөз эркиндигин басмарлап атат. Бул мыйзам өтпөш керек депчи. Мына карабайсыңарбы? Палканын эки учу болуп атпайбы? Таяктын эки учу. Биягын жасайын десең, силер кыйкырып чыгып атасыңар. Кабыл албаш керек муну деп. Эгерде кабыл алып көзөмөлгө ала турган болсок, анда андай фейктер болбойт эле. Сизге өз аты менен жазып чыгат эле. Жанагындай басым жасай турган болсо, анда укук коргоо органы алып келип апарып камап коет эле. Бирок укук коргоо органдарынын колдорунда баары бир азыр рычаг бар да, мыйзам деген бар. Күрөшүү жолу дагы эле бар да. Фейктерди кантип эме кылат? Эгерде кайсы бир саясатчы ошондой аныктагысы келсе, заматта эле андай аккаунттар аныкталгандагы учурларга күбө болуп жүрөбүз да, ошондон улам сурап атам. Эми ал андай бир 10% аныктай алат, эң көп болсо. А 90% аныктай албайт да. Мына биз азыр карап деле аныктай албайбыз азыр ушул моментте деле. Эми аны өзүңүз жакшы эле билесиз да. Анда ошол ар бир журналисттин өзүнө дарегине келген ошондой чакырык, кооптонуу, коркутууларга көңүл бурбаш керекпи? Көңүл буруштун кереги жок ага. Кудай анын бетин ар кылсын, мынакей криминал жок азыр, көрүп атасыңар мына. Мурдакыдай коркутуп, ар бирини барып үйүнө чейин же болбосо ушундай коркунучтар пайда болчу эмес беле. Азыр эмнеден коркосуңар мисалы? Криминал жок деп калбадыңызбы? Кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин абактан бошотулушу ошол коомчулукта эки ача пикирди жаратып койду. Кыргызстанда бул адамдын эркиндикке чыкканына тынчсыздануусун билдирген тараптар да болуп атат. Анан Кыргызстанда ошол кылмыштуу топторго каршы чыныгы күрөш жүрүп жатат деп мындай ишенимдүү айта аласызбы? Камчыбек Көлбаев боюнча ал мен да окудум. Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Мына мен ушинтип эле айтат элем да, кош стандарт. Көлбаев менен Матраимовду бер дейт. Биз соттойлу дейт да. Көлбаев дейт, наркобарон дейт. Бул өмүр бою түрмөдө туруш керек. Биз соттойшубуз керек деп. Биз эми Американын бир штаты эмеспиз да, өзүбүздүн жаранды алып барып берип койгудай. Мен сен сотто, мен соттой албай атам деп. Мен эми Көлбаев менен Матраимовду коргоп аткан жокмун.
Мен жалпысынан айтып атам да, туурабы же туура эмеспи мына? Макул болосузбу жокпу? Ошол эле мезгилде экөөнү сурап атат дагы, ошол эле мезгилде Шадиевди эмнеге бербейт? Шадиевден башка дагы 10 чакты биздин көптөгөн бир нече саясатчыларыбыз Америкада жүрбөйбү? Качып жүрөт, баягы экономикалык преступленияларды кылган. Ошол эле Матраевдин кылмышын ошол кылган. Америка айтып аткандай Көлбаевдин кылмышын ошолор кылган. Мисалы андай болсо анда аларды бербейби бизге анан? Биздин граждандарды сурап атат, өзүнүн граждандарын да эмес, биздин жарандарды сурап атат. Көлбаевди бер, биз Америкага барып соттойбуз дейт. А ошол эле мезгилде мен тышкы иштер министрин жаздырдым посольствосуна, жазгыла, кылмышын берсин бизге, фактыларын, далилдерин берсин бизге, биз ачык соттоп берели деп. Посольствосунан келип катышсын сотко, мына соттоп атат деп. Эгер соттобой койсок, же биз карабай койсок, анда айтса болот эле. МВД жазып атат, ГКМБ жазып атат, Ген прокуратура баягы ВКС менен прямой баягы онлайн связь менен сүйлөштү. Американын спецслужбасы менен. Мына бергиле деп. Жок да, жок нерсени кантип. А биз ал өзүбүздүн граждандарды Америкага бере албайбыз да. Анда эмнеге буга чейин укук коргоо органдары Камчы Көлбаевди кармап, анан ал камалып жатты да? Ал мыйзамсыз баю беренеси менен камалган экен, башында камаганда. Азыр бир нече сумма акча төккөн экен, калганында төгүп берем деп чыгып, азыр төгүп берип атат. Мыйзамсыз баю беренеси менен. Ал киши өлтүргөн жок. Америка айтып атат, наркобарон, наркотик ташыган фактылар бар деп. Фактылар болсо бер десек, бербейт анан. Жөн эле башка эмне кылышыбыз керек анан. Шадиев деп калбадыңызбы? Кыргыз бийлиги Шадиевди кайрып келүү боюнча соңку кандай кадамдарды жасап атат? Прокуратурада иш жүрүп атат экен, ошо прокуратура өткөндө сүйлөшкөндө бергиле десе, биз аны карап көрөлү деп ошентип койду дейт. Көрдүңүзбү? Двойной стандарт болуп атпайбы бул жерде. Мен Америка менен баягы бир урушуп талашайын, тирешейин деп аткан жокмун, бирок бизде демократия болгондон алар дүйнөгө демократия болсун деп атпайбы? А бизде демократия бар, бизге салыштырмалуу керек болсо өзлөрүндө демократия жок аларда. Мына мен ушундай эле айтат элем. Көлбаевдин бирок Магнитский тизмесине киргени дагы сиз үчүн маанилүү нерсеби? Албетте маанилүү. Магнитский тизмесине киргендерди ал баягы кылмышкерлерди, ошондой бир коррупционерлерди киргизет аган. Бирок бизге алар айтып атпайбы? Бер бизге дейт. Бизге өткөрүп бергиле, биз соттошубуз керек дейт да кылмышкерди. Анда биз айтып атабыз, фактысын бербейсиң далилиңди депчи. Далили жок болуп атпайбы булар? Сиз ант берүү аземиндеги сөзүңүзгө келе турган болсок, ошол Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясат жүргүзө тургандыгын айткан болчусуз. Андан бери ошол Орусия, Казакстанга, Өзбекстанга барып келдиңиз. Андан соң ошол Түркия, Кытайга дагы сапарлар пландалып жатканы туурасында маалыматтарды угуп атабыз. Ал эми мисалы Европа биримдиги менен АКШ менен азыркы эле өзүңүз сөз кылгандай кандай кызматташуулар болушу мүмкүн? Биз бардык мамлекет менен бирдей кызматташууга даярбыз. Ошол эле Европа мамлекеттери менен, Америка менен биз эч кандай бир мындай душмандашып же болбосо бир капталды салгандай мамлекет эмеспиз да. Биз бардыгы менен эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен биз кызматташканга даярбыз. Ал эми Россия менен биз стратегиялык партнербуз, өнөктөшбүз, билесиздер өзүңүздөр. Көп нерсе бизди байланыштырып турат да, мисалы. Анан алар менен сөзсүз түрдө биз эң биринчи кезекте алар менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Кошуна өлкөлөр менен дагы биздин кызыкчылыктарыбыз көп. Ошол эле Казакстан менен, Өзбекстан менен, Кытай менен дегендей. Ошон үчүн биз алар менен дагы биз тыгыз байланышта болобуз. Эң биринчи кезекте ошо кошуна мамлекеттер менен, Россия менен, анан албетте Америка, Европа өлкөлөрү менен дагы биз дайым даярбыз кызматташууга. Сиз өзүңүз Европада 4 жылдай жашап келгенсиз да, анан ал жердеги мындай кандай өрнөк саамалыктарды өзүңүз үчүн белгилеген элеңиз барбы ошондой нерселер? Албетте бар, булар жетишкен мамлекеттер. Биздин бүгүнкү өтүп аткан жолубузду булар 50 жыл мурун өтүп кеткен да. 50 жыл мурун өткөн. Билим берүү тармагы дагы, маданияты дагы, жашоо турмушу дагы бул бизден өтө эле жогору десек болот да. Биз эмне үчүн мынчалык деңгээлге түшүп калганыбыз? Мен кече Өзбекстанга барганда көп нерсени сездим, бир чети уялдым аябай. 30 жылдан бери бири-бирибиз менен саясат менен митингде жүрө берип эле бир мындай өтүк тазалаган шотка чыгара алган баптырбыз да, ошо фабрика, завод кура албаптырбыз. Өзбекстан бизден бир 40-50 жыл алдыга кетиптир десем жаңылышпайм да. Мына бүгүн мындай кенедей шуруптан баштап
самолет чыгарганга чейин жетишиптир. Сиз ошол биринчи жолку чет мамлекетке сапарыңызды Орусиядан баштап атыңызбы, стратегиялык өнөктөш деп айтып атасыз. Анан Орусиянын президенти Путин менен өз ара мындай ишенимдүү мамиле түзө алдыңызбы? Анткени мисалы Москва Бишкек ортосунда мындай кызматташуунун эң бир олуттуу өңүттөрү кайсылар болмокчу? Владимир Владимирович Путин менен биз мен ойлогондон да жакшы мамиле түзө алдым. Анткени мен өзүм ачык адаммын. Эч кандай мындай бир ичиме бир сыр катып же болбосо бир мындай бир кандай десем тартынып отурбайм. Баргандан кийин бир 15-20 жыл мурун эле тааныш билиш болуп жүргөн кишидей эле ошо сүйлөшүп, ачылып сүйлөшүп кеттик да. Анан ортобузда болгон көп маселелерди чечип алдык. Биздин ортобузда чечилбеген маселе калган жок. Россия менен Кыргызстандын ортосунда мына бүгүн дагы кабыл алдым министрлерин, билим берүү министрин. Бардык тармактар боюнча биз биргелешип ишти уже баштадык. Тыгыз иштеп башташты. Министрликтер баштады, өкмөт баштады. Биздин линия менен башталды баары менен. И ошондой эле Казакстан, Өзбекстан менен дагы мынакей. Абдан жакшы иштер башталды. Ири долбоорлор жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы Орусия менен ГЭСтердин айланасындагы маселе дагы козголушу мүмкүн. ГЭСтер боюнча ачык калды. Ал боюнча ири долбоорлордон эң негизгиси биз билим берүү тармагында мектептерди куруу, алар деле ошо ири чоң мектептер болот. Ири долбоор десек жаңылышпайбыз. ГЭСтер боюнча биз маселе ачык турат ал. Башка инвесторду издөө аракети көрүлөбү алар боюнча? Башка инвестор эгер келип туруп чогуу курабыз десе, биз дайыма даярбыз. Москвадан кийин эле Казакстанга иш сапар менен бардыңыз. Анан мурдагы бийликтин тушунда өзүңүздөргө деле белгилүү, ошол чек аралардан товар өтпөй, коңшу өлкөлөр менен бирин-бири айыптоо байма-бай катталып турчу. Анан казак бийлиги ошол Кыргызстанды аткезчилик үчүн айыптап келген. Негизи ушундай жагдай кайталанбайт деген бир иш-чара болдубу? Эми мурда ошондой болуп келген экен. Мен дагы эсимде Казакстандын премьер-министри биздин премьер-министрге 4 миллиард доллардын тегерегинде бизге ушерп келтирип атасыңар деп айтканын билемин. Бирок эми андай контрабандалык жүк бүгүн жок. Аны казак боордоштор дагы жакшы билет, аны түшүндү. Ошон үчүн жакшы кучак жайып тозуп алышты десем болот. Анткени биз ал коррупцияны жокко чыгардык ошо. Негизги кызматташуу долбоорлору туурасында токтоло кетесизби? Казакстан менен алдын ала бир таанышуу иретиндеги иш сапар болду да, кайсы бир деңгээлде. Бирок негизги долбоорлор катары эмнени белгилей аласыз Казакстан менен? Казактар менен мисалы бизде алардын инвесторлор иштеп атат, чоң долбоорлор менен тоо кен тармагында иштеп атышат. Ошол жөнүндө дагы башка жаңы ушу инвесторлорду инвестицияны салуу жөнүндө сөз болду. Анан ушул жогорку нарын каскад кесин бирге салалы деген дагы сөздөр болду. Бирок алар чечимин айткан жок бизге пока. Азыр бай специалисттерин, адистерин жиберип, көрүп, алар менен кеңешип, анан айтабыз деген болду. Эң негизгиси мен сураганым ошо транзитти ачып берүүнү сурадым. 2-апрелден баштап уже ачыла баштайт, Кудай буйрса деп турабыз. Россиядан Казакстандан аркылуу Кыргызстанга, Кыргызстандан Казакстан аркылуу кайра Россияга ошо баягы кенен кесир биздин жарандарыбызды ошо ары бери каттап турушун. Жанатан бери өз сөзүңүздө Өзбекстанды көп мисал келтирип жатасыз. Өзбекстан ошол чөлкөмдөгү калкы көп, экономикалык жана саясий салмагы күчтүү мамлекет. Анан ошол коңшулар соодан 2 миллиард долларга чейин жеткиребиз деп сүйлөшүп келгениңиздер кабарланды. Ошол эле маалда ошол эки өлкө ортосундагы чек ара суу ресурстарына байланыштуу мисалы маселе турат. Ушул эки стратегиялык маселени чечүүнүн бир жаңыча жолдорун карай алдыңыздар да. Чек ара боюнча биз 3 айдын ичинде толук чечип бүтөбүз деп сүйлөштүк. Чек ара боюнча талаш тартыш маселелер деле дээрлик калган жок. Кудай буйрса 24-ү, 25-и Камчыбек Кыдыршаевич ташыйып барып, баарын бая чечип келет, кол коюшуп келет, андан кийин анан калган процедураларын өткөрөбүз. Суу боюнча деле маселе проблема жаралган жок. Камбар-Ата 1 кесин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түзүк, азыр иш башталды. Кудай буйрса Камбар-Ата кесин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. Бул анда толук кандуу ишке ашырылат? Толук кандуу ишке ашырылат биз. 30 жылдан бери кура албай келатабыз, мына эми Кудай буйрса 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деп турабыз. Сок боюнча биз жанакы авиасообщенияны самолет каттап тура турганын ачып беребиз дедик. Андан сырткары жана өткөрмө бекеттерин гана. Мен интернеттен окудум, баягы оппозиционерлер ой бузук адамдар
сокко коридор берет экен, анан жол ачып берет экен, анан сууну берет экен дегендей мындай туура эмес маалыматтарды таратып жиберишти. А бирок ал туура эмес маалымат, калп маалымат. Ал эми Уңгартоо боюнча ал Мирзиёев ачык эле айтты, биз претендовать этпейбиз аны. Силерге таандык боло берсин деди. Мына ушул маалыматты баягы пресс-служба жазганда ошол анын жазганын баягы оппозициячыл журналисттер жанагындай ою бузук адамдар бурмалап эле жазып кетти аны. Мына сокту ачып берип анан Уңгартоону алып атат экен деп. Жок, андай эмес. Бул анын өзүнүн сөзү. Мына биз претендовать этпейди, ал силерге тиешелүү боло берсин деди. А сокко ошол абагаттамын. Абагаттамын эми баягы кадимкидей эле. Биз 5 эле километр жерден учуп өтөт экен, эми андан бизге эч кандай бир зыяны деле жок. Тескерисинче биз ачып бергенибиз эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдеп, карым катнашты баягы болуп көрбөгөндөй кылып жогорку деңгээлге жеткирели деп сүйлөшүлгөн маселе бул. Эми алар деле баягы адамдар бири-бирибизге жардам беришибиз керек да, жол ачып беришибиз керек. Анан өмүр бою эле жабынып алып отура берсең болбойт да. Чек араларда эми баягы пандемия убагында жабылган экен, ошо ойдон жабык турат азыр КПП. Эми өмүр бою эле пандемия деп отура бербейбиз да, эми ачабыз да эртең. Катташабыз бири-бирибизге, бир тууган калып болгондон кийин, кошуна калып болгондон кийин мына. Тоген тармагы деп калдыңыз. Мен коомчулуктагы дагы бир акыркы суроолорго келатам. Жетим тоо маселеси боюнча азыр өкмөттүн так позициясы барбы? Өкмөттө баягы долбоорлор иштелип жатат жетим тоо боюнча. Бирок бүтө элек, Кудай буйрса, ушу күзгө чейин долбоору бүтүп калат деп ойлоп атабыз. Анан ал жетим тоону дагы саясат кылып атышпайбы баягы коргошубуз керек, анан тигиндей мындай деп. Андан биз кыргыз мамлекети 100% кыргыз мамлекети пайда табабыз. Бир дагы чет өлкөлүк эгер иштетип баштасак, биз бирок мындай долбоорун карап чыгып, азыр геологдор иштеп атат, баягы запасын определить этиш керек экен, дагы мамлекеттик баланска коюш керек экен, бул дагы көп жумушту талап кылат. Анан эгер кокус Кудай буйруп баары бүтүп ача турган болуп калсак, жана саясатчылар, жанагы түшүнүгү жок жаш балдар чыгып алып баягы сатып экен, бербейт экен деген түшүнүк жок андай. Эгерде иштете турган болсок, биз 100% өзүбүздүн мамлекетке иштетебиз, 100% кыргыз жарандар иштей тургандай кылабыз. Биз тарыхтан сабак алышыбыз керек. Катаны кайталабашыбыз керек. Мына мисалы Кумтөрдүн катасын кайталабашыбыз керек биз. Ошон үчүн биз ошондой кылабыз. Жана саясий күчтөр оппозиция жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Мен консолидация маселесин сурагым келип атат да, сиз президент катары ошондой ар кыл көз караштагы саясий топторду консолидация кылуу үчүн кандай аракеттерди жасайсыз? Аракеттерди жасаган жокмун, ишти жасап атам, баарын кабыл алып атам. Мына оппозициячыл болуп аткандардын баардыгын кабыл алып, мына ушул жерде сүйлөшүп атам. Эмне маселеси бар, эмнеге каршы чыгып атат? Алар менден сурап атат келип, муну эмнеге мындай кылып атасыз, эмнеге тигиндей кылып атасыз, эми конституция кандай болот, парламент кандай келет кийин, могу шайлоо кандай өтөт деп. Мен баарын айтып түшүндүргөндөн кийин, алар толук түшүнгөндөн кийин анан ынанып кетип атышат. Мен ар бир саясатчы менен, каршы чыгып аткан оппозициячыл менен өзүм түзмө-түз баягы сүйлөшүүгө, жалпы консолидацияга барууга мен даярмын. Алардын арасында ири саясатчылар дагы барбы? Ири саясатчылар дагы бар, баардыгы бар. Сиз ошол китеп жазып жатканыңыз тууралуу буга чейин маалымат болгон. Китебиңиз эмне тууралуу, анан аны кайсы убакыттап жазып жатасыз? Эмне жөнүндө болот ал? Мен чет өлкөдө жүргөндө жазгам, эсиңиздерде болсо, чоң китеп деле эмес, кичинекей китепче десем болот, саясаттагы 10 жыл деген. 2005-жылдан 2015-жылга чейин мен саясатка аралаштым, кандай окуялар болду, ошолорду жазгам. Ачык эле жазгам баарын, андан кийин 2017-жылы келип камалып калдым. Мени камап коюшту. Мен негизи өзү ошол 2017-жылы шайлоого катышам деген ниет менен келаткам мен. Анан мени камап коет, мени бир туугандарым баарын камап коет деп мындай бир ойма деле келген эмес. Мени менен кошо 13 кишини камап койбоду, 6 ай жатышпады. Жалаң балам, бир туугандарым болду. Анан мен камакта жаттым 3,5 жыл. Эми ошол жерде жатып алып, анан улантып жаздым. Ошол келгенимен баштап, эмне үчүн камады, кандай камады, түрмөнүн ичинде болуп аткан окуялар, кимдер менен эмне деп сүйлөшүлгөнүн абдан кызыктуу болот да, бул уландысы кызыктуу болот. 2015-жылы ушу китепче чыккан саясаттагы 10 жыл деп. Эми ошонун уландысын жазсам, ушул уландысы абдан кызыктуу болот да, бирок жазып бүтө электин аягына чейин. Убакытым жетишпей калып, баягы 5-октябрдан бери жаза элекмин. Камакта жатканда ошо жазып келдим. Ар бир күндү
жанагындай дневник кылып жаздык да, күндөлүк кылып жазып келдим. Сиз өзүңүз канча жылдан бери саясатта келе жатасыз? Анан Кыргызстан дагы ошол канча жылдан бери өзүнүн демократиялык аралча катары Борбор Азияда көргөзгүсү келет. Демократиялык аралча бойдон калабы Кыргызстан? Келечеги кандай? Сөзсүз калат. Кудай буйрса демократиялык арал болуп калат сөзсүз. Акыркы суроом болсун. Биринчи айым Айгүл Асанбаева эмне менен алектенип жатат деген суроону бергим келип жатат. Адатта көп мамлекеттерде биринчи айымдар гуманитардык миссияны аркалап бир социалдык долбоорлорду жетектеп келет эмеспи? Кыргызстандын биринчи айымынын кандай пландары бар? Мен бир 10 жыл бекен, 11 жыл бекен мурун Үмүт булагы деп бир фонд ачтым элем. Кайрымдуулук фонду деп. Ошол бир иштеп келаткан, андан бери бир топ жардамдарды деле бергенбиз, элге баягы муктаж болгондорго, турмушу начарларга ушундай берип келгенбиз. Азыр эми ошону жетектеп, октябрдан бери карай ошо жалаң ошо турмушу начар, жетим балдар үйүнө, карылар үйүнө, ошо региондун бардык жагына айылдарга, ошо баягы бир жетишпеген үй бүлөлөргө жардам берип, только ошондой иш менен алек болуп жүрөт. Сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз жыйынтыкталып калды. Бизге убакыттап суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазылык. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиздердин ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат.